Базар Коргон району шаарга айланышы мүмкүн. Долбоорду жогорку кеңеш талкуулап жатат. Кыргызстанда жаңы Базар Коргон шаары пайда болушу мүмкүн. Бул тууралуу долбоор жогорку кеңеште талкууланып жатат. Парламенттин маалымат кызматынан билдиришкендей, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети мыйзамды экинчи окуудан жактырды. Шаар Жалал Абад облусундагы Базар Коргон айыл аймагынын базасында түзүлүшү мүмкүн. Бул аймакка 5 айыл жана айыл макамы жок 6 калктуу конуш келет. Жалпысынан 58.842 киши жашайт. Булак Спутник. Бишкекте Карышкыр лакап аты менен таанымал Крим авторитет кармалды. Бишкекте криминалдык авторитет Мурсалым Умурзаков кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Алдын ала маалыматтарга ылайык УКМКнын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн. Буга ылайык тактоо маалыматы жарыяланат. Белгилей кетсек, Мурсалым Умурзаков кылмыш чөйрөсүндө Карышкыр каймана аты менен белгилүү. Эскерте кетсек, Мурсалым Умурзаков 2010-жылы уурулукка шектелип соттолгон. Нарын шаардык соту 2012-жылдын декабрь айында аны 1 жыл 5 ай мөөнөт калганда шарттуу түрдө бошоткон. 2013-жылы май айында Умурзаков дайынсыз жоголуп издөөгө алынган. Ошол эле жылдын ноябрь айында ал Россияда кармалып жазасын өтөө үчүн Бишкекке жеткирилген. Издөөдө жүргөн мезгилдеги өтө элек мөөнөтү эске алынып, Умурзаков Нарын шаарындагы номер 24 мекемеге которулган. 2015-жылы ал Москвада кармалып Бишкекке жеткирилген. Булак жетитвикейже. Кош бойлуу эненин акыркы билдирүүсү. Индонезиядагы кулаган учакка 2 баласы менен түшкөн. Индонезияда сууга кулап кеткен учактын ичиндеги кош бойлуу жанындагы 2 баласы менен каза болгон келинин акыркы билдирүүсү коомчулукту ыйлатты. Борттогу жүргүнчүлөрдүн арасындагы Ратех Виндания туугандарына эс алууга барып үйүнө кайтып бара жаткан. Кош бойлуу аял Instagram баракчасына учактын ичинен балдары менен жылмайып турган сүрөтүн жүктөп, акыркы билдирүүсүн калтырган. Кош болуңуздар, биз азыр үйгө баратабыз деп жазган ал. Жүргүнчү үйүнө кайтып келе алган жок. Интернет колдонуучулары кош деген бойдон кете берген экен. Мотурайган наристелер кантте экен деген билдирүүлөрдү калтырып, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып жатышат. Эске сала кетсек, Boeing 737-500 учагы 9 январда кулап түшкөн. Булак чындык кейже. Каракөлдөгү тургун төрөттөн кийин каза болду. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Каракөл шаарындагы ооруканада төрөп, андан кийин Бишкекке которулган аялдын өлүмү боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Муну Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык, милицияга Каракөл шаарына караштуу Кетмен Төбө айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Анын айтымында 1978-жылы туулган аял 2020-жылдын 11-ноябрында Каракөл шаарынын ооруканасынын төрөт бөлүмүндө операция жолу менен төрөгөн. Ошондо дарыгерлер туура эмес дарылап жумушуна шалакылык мамиле жасагандан соң аялы Бишкек шаарындагы улуттук хирургия борборунда каза болгон. Мындан улам Каракөл шаардык ооруканасынын төрөт үйүнүн дарыгерлерине карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү сураган. Бул факты Каракөл шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 152-беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Булак турмуш кейже. Индияда жүк ташуучу унаа жолдун четинде уктап жаткан мигранттарды тебелеп кетип, 15 киши каза болду. Индиянын Гуджарат штатында жүк ташуучу унаанын айдоочусу кырсыкка кабылып, жолдун четинде уктап жаткан 15 мигрант каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, жүк ташуучу унаанын айдоочусу рульга ээ боло албай, трактор менен сүзүшүп кетип, анын натыйжасында уктап жаткан мигранттарды тебелеп кеткен. Ошондой эле дагы 6 адам ар кандай жаракаттарды алып ооруканага жеткирилген. Ал эми каза болгон жарандар Раджастан штатынан келген мигранттар болгон. Өлкөнүн өкмөт башчысы каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, ооруканада жаткандардын тез сакайып кетүүсүн билдирген. Индияда көбүнчө жумушчу мигранттар жол четине жатып уктаганы адатка айланган. Өткөн жылы дагы 16 адамды жүк ташууган айдоочу көрбөй калып, тебелеп кеткени жазылат маалыматта. Булак Дейлы кейже. Райондук соттун Самара Каримовага карата чыгарган чечими жокко чыгарылды. РЧ Самара Каримова музыкалык окуу жайдын директору кызматын кайтарып алуу боюнча соттун чечими жокко чыгарылды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, буга чейин социалдык тармактарда Самара Каримова менен окуу жайдын кызматкерлеринин ортосунда түшүнбөстүк болуп жаткандыгы тараган. Анда алар Самара Каримованы жетекчи катары көрө алышпасын айтып, окуу жайды кулптап салышкан. Самара Каримова бардыгы мыйзам жолунда болуп жаткандыгын айтып,
алып, милиция кызматкерлери менен биргеликте окуу жайдын эшигин күч менен аштырып кирген. Ал эми кечээ Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Бишкек шаардык сотуна бул маселенин үстүнөн даттанган. Министрлик райондук соттун чечимине макул болбой, соттогу ишенимдүү өкүл мурдагы министр тарабынан бекитилгенин жана иштин 2 жылдан кийин каралганы мыйзамсыз болгонун жүйө келтирген. Министрликтин өкүлү берилген ишеним катка ылайык доonu моюнга алуу укугу болгон. Ошондой эле бул ишеним кат чакыртуу алынып же жокко чыгарылган эмес. Ошол себептен 2020 жылдын 17 декабрында 1-Май райондук соттун чечими менен Самара Каримованын доо арызы канааттандырылган. Ал эми жогорку инстанцияга 30 күнүн ичинде кайрылуу тараптардын укугу бар болчу. 15 январда Маданият министрлиги доо арызы менен даттаны деп айтылат маалыматта. Апелляциялык даттануу түшкөндүгүнө байланыштуу райондук соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире электиги белгиленет. Булак жетит Викейже.